Жер кодексinin 8. беренесinin 2. bölügü. Ошол Мадумаровдун мыйзамы бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Дыйкандын башында азыр бир эле салык бар, башка салыктын баарын алып салганбыз. Мен көп жолу шайланганда айтып жүрүп аттым. Атамдын ушундай жаштар суроо берип калган. Атамдын көрү ушундай болуп, кайра Акаев менен согушуп жүрүп ошол мыйзамды кабыл алгандан көрө, ошол баланын чөнтөгүнө 50 сом салып койсом, 50 жыл айтмак мага. Мадумаров акча берген. Атасынын чөнтөгүндө калып аткан акча көрүнбөй калып атат. Ошондо дыйкандын башында бир эле салык калган. Жанакы сугат жерге өзүнчө төлөнөт, кадастр земли дейт. Аны да билесиздерби? Кадастр эмне дейт. Ушун үчүн айтам, түшүнүш кыйын. Экинчи маселе, Союздун мезгилинде 9 бала төрөгөн энеге баа тирене деген берилди. Андан кийин мен комитеттин төрагасы болуп калып, 9га түшүрдүм. 9 бала төрөсө баатыр болсун деп. Кийин төрага болуп калганымда мен 7ге түшүрдүм ошону. Себеби бүгүнкү заманда 10 эмес 7 бала төрөштүн өзү баатырдык. Кийин анан келиндер мен менен соодалашканга өттү. Ушуну 6га түшүрүп бересизби деп. Сиздики 6 болобу десем, ооба дейт. Анан айттым. Дагы бир Кудайдан тилеп аракет кылып көрүңүз. Мадумаровдун мыйзам оңдогону жеңилби, сиздин дагы бирди төрөгөнүңүз жеңил. Бул дагы ошол Мадумаровдун мыйзамы. Андан сырткары илгери аксакал жерде билбейсиңер дагы. Аксакалдар 80ге чыксаң да, 90га чыксаң да, да ооруканага барганыңда бардык ооруга дарыны сатып алат эле. Сатып алат эле, силер билбейсиңер. Чоң аталарыңардан сурагыла. Мадумаровдун мыйзамы менен эмне болуп калды? 74 жаштан өткөндөн кийин мамлекеттик камсыздоого өткөрдүк. Бул 3-чү маселе. 4-чү маселе. Төрөт үйүнө барып төрөгөндө дагы акча төлөп төрөйт эле. Аны да унуттуңар, билбейсиңер, эсиңерде жок. 5-чи маселе, эң чоң маселе Мадумаровдун маселе. Мен сыймыктанам. Өмүрүм өтүп кеткенче сыймыктанам. Башта атаңар, чоң энеңер, таятаңар пенсияны мамлекет фуфайка менен, күрүч менен, көктөп кеткен чай менен, көгөрүп кеткен печенье менен берет эле. Май менен берет эле, самын менен берет эле. Керекпи арак менен берет эле. Туурабы? Акчадан башка түрдө пенсия берилбейт, жана өз убагында берилет деген дагы бул да Мадумаровдун мыйзамы. Мени кезинде айткан, жаштар билбей калдыңар. Аксакалдар билет. Кыргыздын азыркы Ленини деп айтат эле мени. Эми азыр жаштар билбейсиңер аны. Силердин жаштардын көбүнүн эсинде ким калды? Улак чаптырган калды. Дискотека кылып берген калды. Ошол да топ чаптыргандар калды эсинде. Күрөш уюштуруп бергендер калат. Биз мамлекеттик ишти жасашыбыз керек. Күрөшү жок, топ чаппай, улак чаппай, мамлекеттик ишти иштеш керек. Андан кийин 1 жыл вице-премьер-министр болуп иштедим. Эмнеге жетиштим мен? Биринчи кезекте айыл өкмөттөрдүн шайлоосун токтоттум. Аябай жыргадым. Кыргыз алакандай айылды 6га бөлүп ит болдук го биз. Айыл өкмөт шайлайбыз деп. Партияга бөлүнгөн аз келип, урууга бөлүнүп баштадык. Бүгүн мына сиздер элестетип көрүңүздөр. Ноокат районуна Кара суунун жигитин аким кылып көргөнчү тытып алат. Биз ушундай жаман бөлүндүк. Биз ушундай кетип кеттик жаман.